оң қолыңар менен мындай немесин түрсөңүз ортодон чек ортосунан. Мындай 5 жылдыз. Siz mine kılsa. Siz çıkarsın. Yemek canlarca mine kıtat durun. Şahzada sen mine kılmanda kıtat. Mına kol içeri. Mına şahzada deyin kim? Mına içeri girsin. Sen Çıkanı kim var? Ha? Sen çıkartıp şeysin. Bana kızım. Bir başka kendisiz. Mende bir burç var. Mına niye kirip durat kolun ne ki? Bu canlarca mine kılsanız. Ha, canarca çıkardı. Niye kirgizdin? Mına men kolun canlarca Şu yerden tatayım. Sen kaç yerdensin? Ona mına şahzada öder. Sen mına tart çekil geç. Onday. Çoğun tutturar. Oldu. Bir kolunuzlar meni burçun çağırıp bir kolunuzlar meni içige tutpaysiz. Şonu aytam da, sol kol menен мындай тартып туруп, жокон баарын тегерек кылып тартып туруп эле. Ооба. Мындай ортосуну бассаңа 5 Сол жыл кол болот. менен тартып, оң кол менен кол менен мындай тартып, ортолон эме кылсаңар, Кол менен мен колум катнашасыздар мына ким болот? Benim kolum. Болду же 5 жылдыз болду же. Yer gözünüzde de çalın. чечкиле чыгат экен. Mana sen bana. Ооба. Жо мананы мындай кылай туруп эле, мындай кыш керек эле, мына Çok manda kışkı. мындай кылып туруп эле, мындай кылсаңар 5 жылдыз болуп калат дейт да. Сен мындай кылгансың Биз окшош калабыз да. Ооба. Биз окшош кылабыз. сен түз эле ойнап калыпсың. Сен мана мындай тартып туруп, Ana şu bir Ana, ana ki 5 yıl Ана bulup. болуп турат. билбейм.
Қош келіпсіздер. Сіздермен шынжағы жүз көрішіп отырғанымызда абдан қуаныштамыз. Андықтан бірінші баштар алдында сөз кезегіне Жашылдық білім мектепке дейінгі білім беру мекемесінің жетекшісі Ежезге сөйлесек. Саламатсыздарбы? Урматтуу ата-энелер, дагы бир жолу кош келипсиздер. Келе жаткан жаңы жыл байрамыңыздар менен. Кудай таала ден соолугуңуздарды берсин. Бүгүнкү күнгө жүз көрүштүрүп турган бүгүнкү биздин тарбиячыбыз Шарапова Ибрайым эжеке. Биринчиден ата-эне менен тыкыр байланышта болсок, ошондо гана баланын тарбиясы жакшы өнүгөт деген маани маңызы негизги сиздерге сабак өтүүчүнүн негизги максаты сиздерди бакчабызга чакырып, сиздердин бакчабыздагы болуп жаткан турмуш, балдар менен болгон окуяларды көзүңүздөр менен көрүүңүздөрдү, дагы бир жолу сиздерге ушу балдарыңыздарды кандай тарбиялап атканын, кандай мугалим окутуп атканын, мугалимдин чындыкта ошо балдарга бере турган тарбиясы деңгээли сиздерге ушунчалык жеткиликтүүбү, ошону сиздерге өзү тактана көргөзүп берүү максатында балдарыңыздар чындыгында эле ушул мугалим чындыкта ушундай тарбия берүүгө татыктуу эжеке экенин көрүп билип, балдарыңыздарды ишенип тапшырып аткан мугалимиңиздердин сабагына көңүл бөлүп, жакшы эмеде катышат деген үмүттөмүн. Кудай сабагын башта Ырыскан экөө, Ырыскан жаңыдан быйыл тарбиячы болду. Мурда нямка болуп иштейт эле. Бул дагы аябай аракеттенип иштеп жатат. Эми стаж жок. Мында дагы Гүлайда дагы эми стаж жок. Эми азыр быйыл 2-жылы Шарапованын эме стажыга. Булар кемчилиги болсо кичине эме кыласыздар. Ишиңерге ийгилик, салымыңарды баштай берсеңер. Рахмат. Мына жерде базада сабак көрүп белгилүү педагог Руско айткан экен. Сабактын жакшылыгы жебенин жүргөнүндө эмес, туура убакыттын көрсөткөнүндө дейт. Анын сыгарындай бүгүнкү энелер мектеби боюнча семинарыбыздын убакыты бизге маанилүү эмес, ошол убакыттын пайдалуу болуусунда. Албетте сиздердин келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетмекчибиз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы бакча ата-эне бириксек, балдарда болот келечек. Бала бул байлык, бала бул бакыт, бала бул келечек, бала деп канат кагабыз, бала деп күлүп жанабыз, бала биздин бактыбыз, бала биздин көңүлүбүздү ачаарыбыз, бала биздин ордубузду басаарыбыз. Биз бүгүнкү программабызды 3 этап менен өтөбүз. Биринчиси билимден мурда тарбия, экинчиси сиз кандай ата-энесиз, үчүнчүсү бала тарбиялоодо ата-эненин орду. Билимден мурда тарбия. Сиздер кантип ойлойсуздар? Билим мурдабы же тарбия мурдабы? Кимисини биринчи алып кетсек жакшы болот. Көпчүлүк ата-энелер биринчи билимге көңүл бурат да, биринчи билим, анан кийин тарбия деп. Сиздердин оюңуздар кандай? Тарбиядан анан кийин билим. Канчалык билимдүү болгону менен тарбиясы болбосо бекер да. Биринчи тарбия болуш керек. Азаматсыздар, мен ушул боюнча кичине бир уламды айта кетейин. Бир падыша болгон экен. Ал падыша вазирини чакырат дагы, вазирин айтат да, сен бир мышыкты мага чай сунаткан аркылуу үйрөтүп келесиң дейт да. Пиаланы мындай сунаткан аркылуу үйрөтүп келесиң. Канча убакыт десең, шончо убакытты сага берем дейт. Анан баягы вазир ойлонуп отурат дагы. 3 ай убакыт бересиз мага. Мага 3 ай убакыт берсеңиз, мен ошол убакытта сиз айткандай аткарып келем дейт. Ошентип 3 ай убакыт өтөт. 3 ай убакыт өткөндөн кийин вазир келет. Хан отурат. Мышык кирет эшиктен. Кирип эле ханга неме сунат. Пиаланы сунат. Пиаланы сунганда хан айтат да, сен вазирге айтат да, сен билимди мурда койдуңбу же тарбияны мурда койдуңбу десе, вазирим жок, мен биринчи орунга билимди койдум дейт. Эгерде сен ушул айткан сөзүңө ишеништүүсүңбү десе, ооба ишеништүүмүн дейт. Анан хан ичине чычканды салып алган болот да. Баягы чычканды салып алат дагы, чычканды алып туруп мышыкка карап ыргытат. Ыргытканда мышык пиаланы ыргытып туруп, баягы ханын ордосу менен тегеретип айландырып, чабын чопурун чыгарып, чычканды кубалап кетет да. Чычканды кубалап кеткенден кийин анан падыша айтат, көрдүңбү, сенин мышыгың билимди го аябай берипсиң, бирок тарбияны унутуп калыпсың. Ошол жерде сен биринчи мышыкты тарбиялап туруп, анан кийин билимди берген эмес экенсиң дейт да.
Şunun sığarmay birinci tarbiyeden başladı eкен да. Анан экинчи этабыбыз бул сиз кандай ата энесиз дейт да. Бул сиз кандай ата энесиз дегенде биз мушнум аркылуу белгилейбиз эки-экиден да. Бириңиздер мушнуңуздарды түйөсүздөр, экинчиңиздер ачасыздар. Баштайбыз а? Жөн ачык. Жок. Беш киши санайын. Сен бирок автобустан чыгардайсың, жетет да. Баштады. Ача аласың.